Елестетиңиз, сиз араңдан күн кечирип жаткан бир 6-7 адамдан турган карапайым, бир күн курсагы тойсо 2 күн ачка калып жаткан үй бүлөгө деп, кайсыл бир жактан жардам иретинде келген $1 миллион уурдап алдыңыз дагы миллионер атыктыңыз. Муну ал үй бүлө башта билген жок. Арадан бир топ жылдар өттү. Сиз жанагы уурдаган миллионуңузга окшогон дагы бир нече миллиондогон миллиондорду уурдап жүрө бердиңиз. Колуңуз аябай узарды. Баары сиздин айтканыңыз менен жашап калды. Каалаганыңызды азапка салып кыйнап, каалаганыңызды бийлик тарапка түртүп, кызматка коюп, кыскасы кадимки эле падышага айланганы калдыңыз. Анан бир күн келип, сиздин урулууңузду жанагы ачка отурган үй бүлө мүчөлөрүнүн айрымдары билип калып, наразы боло баштады. Сиздин урулууңуз ачыкка чыгып калды. Анан сиз дароо кайрымдуу, өтө колу ачык, аябай мээримдүү, ошол үй бүлөнү чын жүрөгүңүз менен сүйгөн адамдын ролун ойноп баштадыңыз дагы, ошол уурдаган эбегейсиз чоң акчаларыңыздын арзыбаган бир бөлүгүн ошол байкуш үй бүлөгө жардам иретинде бере баштадыңыз. Ошондо сиз ким болуп каласыз? Сиз кимди алдап жаткан болосуз? Жана бул жалган оюндун акыры кандай болуп бүтөт деп ойлойсуз?